Көгөй аймактык ооруканасында бүгүнкү күндө 5 бейтап өмүр үчүн күрөшүүдө. Алардын көпчүлүгү жаш улгайып калган бейтаптар. Негизи дарыгерлердин айтымында кооптуу илдет өнөкөт оорулары бар жарандар үчүн кооптуу. Себеби абалдары оорлогон бейтаптар үй шартында ар кайсы дарыларды ичип өз алдынча дарыланып келгендер. Азыркы кезде бизде 4 бейтап дарыланып атат. 2 бейтабыбыз үйүнө аман эсен бүгүн чыгып кетти. Ошол 4 бейтаптын ичинен 3 бейтаптын ал акыбалы орто, 1 бейтабыбыз оор акыбалда. Азыркы кезде бизде көп кайрылган больной бейтаптардын баары тең эле орто жашы өтүп калган ата-апалар. Алар болсо оор өткөзүп атат да, оор өткөзүп атат бул больнойду. Неге дегенде булардын өнөкөт оорулары көп. Мында жаткан бейтаптардын абалы келген күнгө караганда кыйла жакшы. Бирок дали болсо өз алдынча дем ала албай аппарат аркылуу дем алышууда. Бул бейтаптардын абалы ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мындай ковид жуктуруп ооруканага кайрылган жарандардын көпчүлүгү эмдөө албагандар. Андыктан булар ооруну оор көтөрүшүүдө. Биз ошо 10 күн мурун келгенбиз. Апабыздын абалы өтө оор болчу. Сахары түшүп, давлениясы түшүп, анан кийин бул жерге келгенибизде ошо врачтар жакшы карашып, жакшы көзөмөлдөшүп атат. Анан буйруса өзү туруп тамактанып жакшы. Анан кийин эми бул ушундай ооруларга бардык адамдар ошо өздөрү сак болуш керек экен. Ушул жерде эмгектенип аткан врачтар, ушу коллективге чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Мындай оору менен оорубаңыздар. Кече ошо кыйналып келгем, сатурациям аз болуп, аба жетпей, алым кетип, бас албай келгем. Ана бүгүн жакшы 15 литр суу менен дем алып атырмын. Кызыл зонада иштеген дарыгерлердин билдиргени боюнча, эгерде эпидемиологиялык абал ушундай болуп турса, Көгөй аймактык ооруканасындагы кызыл зона 1 аптадан соң жабылуу алдында турат. Андыктан ар бир жаран өзүнүн жана жакындарынын ден соолугун ойлоп, эмдөө алышы шарт. Себеби эмдөө гана адамды коронавирустан сактай алат. Бегай Масымбаева, Кайнар Ормонов, Тилек Жоламанов, Талас району.